Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде музыка сабагы 5-класс, 2-чейрек, 2-сабак. Сабактын темасы Темир Оз комузчулар Адамкалый Байбатыров жана Токтосун Тыныбеков. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен Темир Оз комузчулар Адамкалый Байбатыров жана Токтосун Тыныбековдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Адамкалый Байбатыровдун жана Токтосун Тыныбековдордун күйлөрү менен таанышабыз. Адамкалый Байбатыров. Адамкалый Байбатыров 1895-жылы Чүй облусунун Кант районундагы Атбашы айылында туулган. Ал белгилүү кыргыз өнөрпозу, туңгуч куурчак оюнчусу, темир комузчу жана имитатор. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. 1937-жылдан баштап Кыргыз филармониясынын солисти болуп иштеген. Куурчак театрынын өнөрпоздору Октябрь революциясына чейин эле эл арасына куурчак оюнун көрсөтө баштаган. Алар Чүй, Ысык көл, Нарын өрөөнүндөрүндөгү Куурчак катын Курунтай, Теке сүзгөн келин, Жарын тапты сыяктуу кыска куурчак спектакльдерин көрсөткөн. Адамкалый Байбатыров темир комузда да ойноп, ал Күйгөн, Күңөтай, Кыздар аттуу обондорду, Тагылдыр тоо, Турумтай, Булбул, Карача торгой, Көк музо, Шоор күүсү, Арман күү деген күйлөрдү аткарган. 1938-жылы туңгуч темир комузчулардын ансамблин түзгөн. Токтосун Тыныбеков. Төкмө жана жазма акын, комузчу, темир комузчу, обончу Токтосун Тыныбеков Аксы районунун Тегине айылында туулган. Караганда шаарындагы ФЗОнун 2 айлык курсунда окуган. Эмгек жолун Карагандадагы шахтада шахтер болуу менен баштап, 1946-жылдан тартып башталгыч мектепте мугалим, райондук маданият үйүнүн директору. 1949-жылдан өмүрүнүн акырына чейин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист болуп иштеген. Төкмөлүк өнөрдү Барпы Алыкулов менен Калык Акиевден үйрөнүп өнүктүргөн. Ал өмүрүндө бир нече ырлар, айтыштар, жомоктор, эскермелер жыйнактарын чыгарган. Комузда атактуу Ниязалынын жана башка комузчулардын күйлөрүнөн черткен. Оз комузда да чебер ойноп, кыл кыяк тарткан. Обон чыгарып, лирикалык ырларды аткарган. Москвада өткөн жаштар жана студенттердин бүткүл дүйнөлүк 6 фестивалынын лауреаты жана Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти. Ардак белгиси, ордени, медальдар жана Кыргыз СССР Жоңорку кеңешинин ардак грамоталары менен сыйланган. Мына балдар, биз силер менен Темир Оз комузчулар Адамкалый Байбатыров жана Токтосун Тыныбековдордун чыгармачылыгы менен тааныштык. Эми өткөн сабакта үйгө тапшырма берилген Камчыбек Букалаевдин Баканын ыры ырын аткарабыз.
Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен бүгүнкү сабакта жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен Темир Оз комуштулар Адамкалы Байбатыров жана Токтосун Тыныбековдордун өмүрү жана чыгармачылыгынан тааныштык. Алардын күйлөрүнөн уктук. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Оз комуштулардын өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө окуп келесиңер. Маалымат булактарынан кошумча окуйсуңар. Ошондой эле алардын чыгармаларынан угасыңар. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна жетти. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.